Алака жылдардын сыноосунан өткөн Жапаров Россияда басым жасалчу маселелерди атады. Кыргызстандын президенти Садыр Жапаров инаугурациядан кийин чет мамлекеттердин ичинен биринчи иш сапарын Россияга жасай турган болду. Сапардын алдында мамлекет башчы РИА Новостиге орус-кыргыз мамилесинин абалын, кызматташууда биринчи басым эмнеге жасала тургандыгын, андан сырткары республикадагы вакцинация туурасында айтып берди. Садыр Нуркожоевич, мамлекет башчы катары чет элдик иш сапарыңызды Россияга жасай турган болуп жатасыз. Эмне үчүн биринчи эле Россия Федерациясына барууну чечтиңиз? Ооба, менин иш сапарымдын датасы макулдашылган жана 2021 жылдын 24-25 февралында Россия Федерациясына барууну чечтим. Биринчи расмий иш сапарымдын Россия Федерациясынан жасалышы түшүнүктүү го дейм. Эри алдыда Россия биздин жакын жана ишенимдүү союздаш экенин терең канааттануу менен белгилеп кетмекчимин. Биздин достук көптөгөн жылдардан сыналган, өз ара ишенимге, жылуу мамилеге жана тарыхка негизделген. Эгемендүүлүктүн жылдарында да Кыргыз Республикасынын тышкы саясий приоритеттериндеги бул багыт өзгөрбөгөн бойдон калып, ошол бойдон уланып келүүдө. Кыргыз Республикасы менен Россия Федерациясынын ортосундагы мамлекет аралык кызматташуу союздаштыктан стратегиялык өнөктөштүктүн деминде улам өнүгүп жана эки тараптын узак мөөнөттүү кызыкчылыктарына жооп берип келет. Биздин өлкөлөрдүн ортосунда ар кыл деңгээлдеги мазмундуу саясий диалог нукка түшүп калган жана ар тармакта өзүнүн жемишин берген кызматташуу ишке ашып келе жатат. Ал тышкы саясатты, аскердик, техникалык, маданий, гуманитардык жана башка жааттагы кызматташууну өзүнө камтыган. Буга евразиялык интеграциялык процесстердеги өз ара өнөктөштүк мамилени кошууга болот. Бул иш сапарга өзгөчө маани берип жатканыбызды белгилеп кетким келип турат. Себеби ал кыргыз-россиялык мамилелерге шыктандыра турган жаңы күч берет. Өз ара түшүнүүчүлүктө жана ишенимдеги болгон мындан аркы саясий эки тараптуу майнаптуу кызматташууга сөзсүз негиз салмакчы. Бүгүнкү күндө Кыргыз-Россия кызматташуусунда кайсы суроолор көбүрөөк актуалдуу деп ойлойсуз? Иш сапардын алкагында Россия тарап менен эмнени талкуулоону пландап жатасыз? Бул иш сапарым таанышуу мүнөзүндө болот жана жеке байланыш курууга, мындан аркы эки тараптуу узак мөөнөттүү союздаштык мамилеге, стратегиялык өнөктөштүккө негиз салууга багытталган. Россиялык тарап менен бардык тармакта өз ара кызматташууну тереңдетүү маселелерин конкреттүү талкуулоого ниеттенип жатам. Эки тараптуу соода-экономикалык кызматташуунун деңгээлин арттыруу үчүн шарттарды талкуулап сүйлөшүү, инвестиция тартуу, россиялык бизнес чөйрөсүнө ири компаниялардын эле эмес, орто жана кичи бизнестин өкүлдөрүн да алып келүүнү сүйлөшмөкчүбүз. Курулуш, транспорт, коммуникация, темир жол жана автоунаа жолдору, энергетика, айыл чарба, инфра түзүмүн өнүктүрүүчү биргелешкен долбоорлорду илгерилетүү, эки жакка тең пайда келтире тургандай кылып, агро өнөр жай комплексин өнүктүрүүдө сүйлөшүлөт. Миграция тармагындагы маселелер да каралмакчы. Коронавирус инфекциясына байланышкан чектөөлөрдүн кесепети тийгендиктен приоритеттердин ичине өлкөлөр арасындагы эки тараптуу сооданы активдештирүү иши да кирет. Россиялык инвесторлор менен ишкердик чөйрөнүн өкүлдөрүн тоген, энергетика, транспорт, өнөр жай кооперациясы, айыл чарба туризм тармагындагы долбоорлор кызыктырарына ишенем. Андан сырткары биз колдоо болгон макулдашуулар негизинде тактоо, аныктоо иштерин жүргүзүп, кызматташуунун белгиленген чөйрөлөрүндө мындан аркы алака мамилени стратегиялык багыттарын белгилеп алуу ниетиндебиз. Россия Кыргызстанга коронавирус менен күрөшүүдө алгылыктуу жардам көрсөттү. Мындан тышкары республикага россиялык вакцинаны алып келүү маселесин карап жатат. Сүйлөшүү кайсы баскычта жүрүүдө? Ооба, туура айтасыз. Россия коронавирус инфекциясы менен күрөшүүдө Кыргызстанга ар тараптуу колдоо көрсөтүп жатат. Медицина, туризм, медициналык билим берүү, фармация жаатында кызматташуу, маалыматтык технологияларды киргизүү, квалификацияны жогорулатуу багытында кызматташууну активдештирүү маселелери каралууда. Андан сырткары россиялык өндүрүштөн чыккан вакцинаны колдонуу менен Кыргызстан калкын эмдөөгө даярдоонун алкагында кызматташуу жолго коюлду. Бүгүнкү күндө россиялык вакциналар Кыргызстандын саламаттыкты сактоо министрлиги тарабынан өлкөгө каттоосуз киргизүүгө уруксат берилген дары-дармек каражаттарынын атайын тизмесине киргизилген. Ошондой эле россиялык вакциналарды каттоонун мүмкүн болгон бардык механизмдери каралып жатат. ДСУнун концепциясына ылайык Кыргыз Республикасы коронавирус инфекциясына каршы эмдөөнү этап
авиа табуу менен жүргүзүү чечимин кабыл алган. Биринчи кезекте медицина кызматкерлери менен саламаттыкты сактоо уюмдарынын персоналы тобокелчилиги жогору болгон аймактарда иштегендер вакцинациядан өтөт. Келип жаткан вакциналарды бөлүштүрүү алгоритми да, дары-дармекти кабыл алуучу кампалар да даяр. Медицина кызматкерлерин вакциналарды пайдалануу, сактоону үйрөткөн окутууларга даярдык башталды. Вакциналардын улам келишине жараша өнөкөт оорусу барлар, калктын аялуу катмары жана каалоочулар эмделет. Өлкөбүз чакан илдеттин кесепети оор болушу мүмкүн. Андыктан вакцинация биз үчүн мекендештерибиздин өмүрүн сактоодо жана кадимки жашоого кайтууда абдан маанилүү. Путиндин маалымат катчысы Садыр Жапаровдун сапары боюнча пикирин билдирди. Россия Федерациясынын президентинин маалымат катчысы Дмитрий Песков Садыр Жапаровдун Россияга болгон ис сапары боюнча пикирин билдирди. Анын айтымында, Жапаровдун ис сапары өтө маанилүү ис сапарлардын бири. Кыргызстан биздин союздаш жана стратегиялык өнөктөш өлкө, деди Песков. Жанар Акаев: Курсан Асанов адилетсиз түрмөдө отурат. Ал октябрь окуяларында коопсуздукту сактап, шаарды талаптоону, башаламандыктын алдын алууга эң чоң себепкерлердин бири. Азыркы бийлик генералды камагандын ордуна алкыш айтышы керек эле. Жетекчиси качып, башкаруусуз калган ички иштер министрин дароо тартипке салды. Асанов баргандан кийин милиция ишке чыкты, абал жөнгө салынды. Ыктыярчылар да чоң салым кошту. МВДны басып алган деп камакка алуу акыйкатсыз чечим болду. Асанов тез арада бошотулушу керек. Турат Акимов: Садыр Жапаровдун Атамбаевдин убагында кол коюлуп калыптыр дегени карандай калп. Саясатталдоочу Турат Акимов Өзбекстан менен Кыргызстан менен алмаша турган жер Атамбаевдин убагында кол коюлуп калган деп айткан. Президент Садыр Жапаровдун айтканы карандай калп экенин баса белгиледи. Анын айтымында, бул протоколго 2020-жылдын декабрь айында кол коюлган. Түшүнбөгөндөргө, Өзбекстан менен Кыргызстан жер алмашат. Алабукадан Өзбекстанга, Кыргызстанга Сузак районунун чек арасынан жер алмашат деп жатат. Бул протоколго мурунку жылдын декабрь айында кол коюлганын, Кыргызстандан 20 делегат келип талаш тартыштан кийин түнкү саат 3-тө кол коюлганын ГКМБ башчысы Ташиев айтканын айтып жатат. Өткөндө Садыр Жапаров Атамбаев убагында кол коюлуп калыптыр дегени карандай калп экени билинип турат. Жада калса Сооронбай Жээнбеков кол койбоптур. Эске салсак, Алабука район аймагындагы Өзбекстан менен чектешкен жерге кошуна мамлекеттин чек арачылары кирип, казык орнотуп жатканы боюнча видео жарыяланып, коомчулукта нааразычылык пайда болгон. Булак Кыргыз пресс. Мен Атахан Кимсанбаевдин өзүнө сүйлөймүн. Атахан Кимсанбаев, колдоочуларыңызды тыйып коюңуз. Тыя турган жериңди тыйып коюңуз. Менин бетимди алып туруп көрүнгөн видеону, уятсыз видеолорду жасап атат. Анан дагы экинчи суроо. Сиздин колдоочуларыңыз көрүнгөн группада акча чогултуп жүрөт. Парламентке баргыңыз келсе, өзүңүздүн күчүңүз менен, өзүңүздүн алыңыз менен барыңыз. Эмне себептен акча чогултуп жүрөт? Эмне себептен менин аброюма шек келтирет? Менин бетимди алып, уятсыз видеолорду чыгарып атат. Ошол колдоочуларыңызга айтып коюңуз. Атахан Кимсанбаевдин колдоочусумун. Улуу вазир деп сиздин атыңызды жабынып, сиздин чапаныңызды сатып атат. Уктуңузбу? Сиз ошол колдоочуларыңызды тыйып алыңыз. Парламентке барсаңыз, өзүңүздүн күчүңүз менен, өзүңүздүн алыңыз менен барыңыз. Карапайым элден акча чогултпаңыз. Атахан Кимсанбаев, уялбайсызбы сиз? Уялбайсызбы?